Кийинки сөз Адахан Кенсанбаевичке берилет. Рахмат. Бұл келишимди абдан кылдат окуп чыгып, баягы абайлашыбыз керек. Негизинен бюджет жасай турган иштердин баардыгын ошол Ариске тапшырып атпсыңар. Арис өзү ким бүгүн? Анын макамы кандай? Мен жооп берсем болотпу? Арис коммерциялык эмес уюм катары иштейт. Биз билебиз, Аристин ким экенин билебиз. Макамын айтып коюңузчу, макамы. Биз мамлекеттин атынан карыз алып атабыз, сиздерге берип атабыз. Мамлекет ортомчу гана болуп атат. Бул жакта, бул долбоордо Арис аткаруучу агентство болуп белгиленип атат финсоглашение боюнча. Мен түшүндүм, окуп атам мен дагы. Эмне үчүн силер болуп калдыңар деген суроо туюлуп атат. Силер кимсиңер? Макамыңар кандай? Мамлекеттик ишканасыңарбы? Өкмөттүк ишканасыңарбы? Кимсиңер? Өкмөт катары, өкмөт тарабынан, Министерство финанс тарабынан Арис дайындалган болчу, аткаруучу агенттик болуп. Жетекчиңер ким силердин? Азыркы учурда директор пока жок, мен аткаруучу милдетин аткаруучу болуп иштеп атам. Ким дайындайт директоруңарды? Директорду бизде байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеште ким кирет? Байкоочу кеңеш 21 мүчөдөн турат. Ал жака 5 министерстводан кирет, администрация президентадан кирет, анан министрлер кабинетинен кирет, андан тышкары неправительственный сектордан кирет, анан органы местного самоуправлениядан мүчөлөр кирет. Арис, бул азыр Чолпон айым айткандай, аябагандай көп акча алды, таза суу департаменти менен биргелешкен көптөгөн миллион, миллиарддаган сом алдыңыздар. Эми карап көрүңүз. Бүтүндөй бюджеттин жасай турган жумуштары. Аристин эмне тиешеси бар бул жерде? Мына Разаков шаары боюнча 450 орундук мектеп, 300 орунду мектеп Бозгун айылында, 450 орунду Корук айылында участкасында мектеп, балабакча, 3 балабакча, 4 мектеп, 5 мектеп, Мурза Патча дегенге чейин келип. Анан ушунун 3 долбоор жасап атасыңар, Разаков шаары боюнча да, Баткен шаары боюнча да бүт бардыгынын долбооруна 480 000 доллар сурап атасыңар. Бул кайдан чыкты, эсеби кайдан чыкты? Себеп жасала турган иштердин көлөмү ар башка болуп атат да 3 жерде. Ким эсептеп чыкты ушул 480 000 доллар? Мен жооп берсем долбоор түзгөнгө кетет деп. И долбоорду ким түзөт? Бул 480 000 доллар деп баягы предварительный расчет менен жасалган, ориентировочный расчет менен. Бул такталган. Сиз кечиресиз. Мына биз Америкада Луизиана штатында болдук. Мындан бир канча жыл башта. Луизиана штатын билесиздер, калкынын саны боюнча Кыргызстандан чоң штат. Ар бир дыйкандын фамилиясы жазылган. Бюджетін қарап шықтық біз. Бір бөлме бюджеті. Смит қанша алады, жон қанша алады, пақтаға қанша береді, қызылшаға қанша береді, жүгеріге қанша береді. Фамилиясынан бері бар екен. Сілер бір кілтеген областы жасап атқанда азыр Чолпон айым айткандай алып тұрып, бұл жерге момча беребиз, момча суу түтүгүн тартабыз, бұл жерге момдай дренажный канал курабыз, буга момча тонна солярка кетет экен, иштеген трактористке момча төлөп беребиз. Көзөмөлгө алуучу кишилер момчадан айлык алат деп жазсаңар эмне болот? Барбы ошондой сиздерде? Жок да. Дүңүнөн жасап койдуңар, урматтуу кесиптештер, караңыздар, абдан кылдат окушубуз керек. Биз ар бир кагазды кылдат окушубуз керек. Долбоор жакшы, маселе жок. Бирок бул мамлекеттин атынан алынып аткандан кийин Баткен областык администрациясына тапшырсак эмне болот? Жоопкерчиликти ошолордун мойнуна жүктөсөк эмне болот? Алар эмне иш кылат? Мектепти дүйнөлүк банк каржыласа, анын аткарылышын Арис көзөмөлгө алса, жергиликтүү жетекчилер эмне кылат? Плов жейби? Же барып лента кыркабы? Эмне иш кылат алар? Эмне үчүн силер Ариске берип атасыңар?
Максатыңар эмне? Барбы жооп? Эмне үчүн деген суроо берип атам мен. Мен сизге бере элекмин. Асайым дейсизби, сизге бере элекмин. Анан сизге да бериле турган суроо бар. Мен азыр өкмөттүн атынан сүйлөп аткан мырзага берип атам. Эмне үчүн арыз? Жок, эмикиде эмес, бүгүн жооп бериңиз. Сиз жооп берет деп могул жерге жазып жиберип атат сизге. Министриңиз келе албай атат. Буга жооп бере турган киши келе албай атат. Эмне үчүн эмикиде жооп бересиз? Болбойт. Сиз жоопту кеңешке баратам, комитетке баратам дегенде сиз жоопту билип келишиңиз керек ушул жерге. Мен кечире албайм, кантип кечирем сизди? Себеп биз 38 жылдан кийин биздин чеберелердин мойнуна жүк артып атабыз бүгүн. Ошолордун рызыктарын Аристин оозуна салып берип атабыз. Арис бүгүн жесин, а чеберелерибиз кийин силерге төлөп берет деп атат. Ошол милдетти мен алып атабыз да. Ошондогу ушул чечимди кабыл алган чоң ата чоң энелерге наалат деген сөздү угабыз кийин биз. Арис айым, эгер сиздер жооп берсеңиз бериңиз. Эмне үчүн силер болуп калдыңар? Эмне үчүн бизде Айыл чарба министрлигинде суу департаменти бар, таза суу менен камсыз кылуу директорлугу бар. Алар эмне кылат? Кечирип койгула мени. Эмне жумуш кылат алар? Эмне үчүн? Себеби эмнеде? Жок. 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 Өкмөткө тапшыра албай атат, себеби өкмөт сабатсыз болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Биринчиден. Экинчиден, жоопкерчиликти тартуу жеңил болуп атат. Сиздерге шылтап коет. Өкмөттө сиздер иштей турган ишти иштей турган киши жок. Диплому да жетишпейт, сабаты да жетишпей атат. Мен Чыңгыз Азаматович түйүнөн каршымын мондай позицияларга. Түйүнөн каршы болушубуз керек. Мына карасаңызчы, булар дейт асфальт курат экен. А жол министрлиги эшекте калайбы? Силердин канча техникаңар бар жол кура турган, айтпайчы? Эмне кыласыңар техникаңар жок болсо? Демек ортомчусуңар. Силер дал-далчысыңар. Силер ортодо жүргөн бир ашыкча звеносуңар. Силер жетекчиликке кирип салам айтканды билесиңер. Кантип кол койдуруп чыгышты билесиңер. Мен аягына чейин сүйлөйүн деген көптөгөн суроолорум бар эле. Мына жоопту алгандан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Министрдин орун басары да жооп бере албайт. Аристин өкүлү болуп жетекчилик кызматты аткарып аткан айымыбыз да жооп бере албайт. Мына жерде Айыл чарба министрлигине тапшырган компоненттерди караңыздар. Мына комитет по отбору продуктивных партнерств деген, мына ушул деген чайкоочулук деген түшүнүк. Кыргызча эле айтып коюшубуз керек. Чайкоочулук. Аристе иштеп аткан азаматтарыбыз очойгон акчаларды алат, айлыкты. Анан булар каалаган кишилерди кеңешчи кылып алат. Кеңешчи, консультант кылып алат. Обла администрацияда иштеп аткан бир дагы жетектөөчү адис бул программага кирбейт. Ишенип коюңуздар мага. Анан долбоор керектүү экен, керектүү, сөзсүз түрдө керектүү. Жазылган укмуш, керемет, сулуу жазылган. Аткаруучу биз кыргыз өкмөтү болуш керек, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар болушу керек. Аристин эч кандай тиешеси жок бул жерде. Акча берсеңер ар ким жасай берет. Мен муну четке кагууну сунуш кылам. Мен конкреттүү сунушум ушул. Бул келишимден баш тартпашыбыз керек, бирок аткаруучу жагын, аткаруу механизмдерин, жоопкерчиликтеги инсандарды, башка кишилерди, тийиштүү министрликтерди тандап келүүсүнө сунуш менен четке кагышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, Адыхан Кинсенбаевич, еске алынсын. Асель Денишевна. Азыр. Сизге берип.
Барекелде. Мына ошол жерден токтоңуз эми. Көрдүңүзбү? Мына тамашалашам деп отуруп чындыкты айтып алган кыргызбыз биз. Бул алдын ала гана долбоорлор дейт. А силер бул жерди колдоп койгула, андан кийин кандай долбоор келишин өзүбүз билебиз кийин дейт. Көшөгөнү жабабыз, көшөгөндүн артында чечилет деген маселе бул. Же мен туура эмес түшүнөмүн кыргызча? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Ошол Азия өнүктүрүү банкы менен Кыргызстандын ортосунда келишим түзүлүп, биздин көптөгөн айылдарга таза суу чыгарылган. Bir жылдан кийин сел жүргөндөн кийин таза суунун түтүктөрүнөн балекети да калган жок. Бирок жоопкерчиликти эч ким тарткан жок. Биз 4-чакырылышта дагы Айыл чарба министрлигине ушул маселени койгондо, кечирип коесуздар, каражатты башка кишилер алган деген жоопту укканбыз. А төлөгөндө ким төлөйт? Төлөгөндө Кыргызстандын эли төлөйт. А ошолдогу жоопкерчиликтүү деген кишилердин $15.000 чейин айлык алып отурушкан айына. Бирөөнүн дагы жыты да жок азыр Кыргызстанда. Бүт чет өлкөдөн келген кеңешчилер, консультанттар, анан ак үйдө иштегендердин жакындары. Айлыктарынан эсиң ойт. Биз бул жоопкерчиликти жол курууну жол министрлигине, суу менен камсыз кылууну Айыл чарба министрлигине, суу департаментине, анан жергиликтүү баягы ишчилерди, ишканаларды түзүү боюнча областтык Баткен областынын өзүнүн администрациясына бермейинче иш ордунан жылбайт. Барганда губернатор менен аким колун жайып отура берет. Кечиресиз, бизди аралаштырбай атат деген жоопту кабыз биз. Туурабы? Жолдош министрдин орун басары. Акча кимде болсо жетекчи ошол болот да. Акча аристе болуп атпайбы? Эмне үчүн областтык администрация болбойт? Эмне үчүн шаардын мэри болбойт? Рахмат чоң, Адахан Кенсебаевич. Адахан Кенсебаевич сөзгө. Рахмат. Ошол маселе талкууланып башталганда эле биринчи сунуш түштү да. Ошо келген ирети менен эле добушка коюп отура берсек, ошондо эле чечилип калмак. Добушка кандай болуп коюлушу керек? Кийинки жумада булар өзгөрүп кетпейт. Өзгөрүлүшү кыйын. Буну өзгөртүрүш үчүн кожоюндардан сураш керек. Кожоюндары чет өлкөдө жүрөт. Аристин кожоюндарын бүт баары чет өлкөдө. Акча бере турган инсандар да ошол жакта жүрөт. Азия өнүктүрүү банкы деп атат. Азия өнүктүрүү банкы менен маселени чечиш үчүн Манилага барыш керек. Мына Нарын областындагы таза суу долбоорун ишке ашырып аткан ошол Азия өнүктүрүү банкы алардын кеңсеси Манила шаарында, туурабы? Аристин айымы. Жок, Азия өнүктүрүү банк бул дүйнөлүк банктан алып атабыз. Эми мен сизден сураган жокмун да. Бул кишинин айтуусу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атат, Нарындагы таза суу долбоору. Азия өнүктүрүү банкы кеңсеси Манилада. Мен ошону айтып атам. Анан маселенин баардыгы ушундай айтылып кетти, бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө бизди кыйнап койду деген сөз угулду, эгер туура көрсөңөр. Бул бюджетке кирип калган акча экен. Бюджетке кирип калган акчаны өкмөткө тапшырбай, эмне үчүн биз Ариске тапшырып атканыбызды эми мен ачык айтып коеюн, жигиттер. Бул баягы пулду адалдоо да. Бул жанакы Аристин ичине кирип алган 5-6 киши бар. Ал жакта өздөрүнүн кишилери бар, жетекчилери бар. Булар кыргыз өкмөтүнө караганда ошол жактан келгендерге көбүрөөк отчет берет. Ошолордон көбүрөөк көз каранды. Кыргыз өкмөтүнөн көз каранды эмес булар. Мен биринчи сүйлөгөндө сунуш киргиздим, муну четке кагалы. Эмне үчүн? Кесиптештер туура түшүнгүлө. Ушунусу мындай кылалы, кийинкисин антпегиле. Кийинкисин антпегиле деген менен биз 3-чү долбоорду колдоп берип атабыз. Кийинкисин антпегиле менен. Мына кечеки $80 миллион кредитти дагы макул кийинкисин антпегиле деп башынан сылап коюп колдоп бердик. Эми мунусунда да кийинкисин антпегиле. Кийинкисинде эмес, булар 10 жылдан кийин деле ушундай кылат. Эгер министрдин орун басары ар бир сүйлөгөнүңүздө эле өзүңүзгө бир неме тилеп алат экенсиз да. Адистердин баары, мыктылардын баары Ариске кетип калган деп. Анда мен сунуш киргизейин. Аристи кыргыз өкмөтү кылып дайындайлы, келгиле. Эгер баш иштегендердин баары ошол жакка кетип калган болсо, баш иштебегендердин баары министрлер кабинетинде отурган болсо, алмаштырбайлы ордун кандай дейсиз? Кандай дейсиз?
Адахан Кимсанбаевич, бул деген ары бир өзүнүн тармактары бар. Ошо тармак боюнча билесиз, булар аристте айлыктары орточо буга чейин айтып атпайсызбы, 3-4 миң доллар андай жок. Аристтерге бир тескеме бар. Жок, бир ошону бир ага чейин жетем, Адахан Кимсанбаевич. Ошол боюнча эң орточо 65 миң сом алат. Бул 65 миңдин ошонун 20%-ын төлөп берет. Ошо где-то 50 миң, 60 миң сомго чейин алышат. Анан ушу жакшы адистер чындыгында баягы проектте иштегендер ушул кичине акча таба алайлы деп ошо аристте иштешет. Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу 50 миллион доллар бул деген азыр бюджетте каралган эмес. Бул жаңы проект. Кечирип кой. Сиз ушул бюджетте Токто, кечирип келдиң, токто. Бюджетке кирип калган деп аристтин өкүлү сиз айттыңыз, туурабы? Мен айткан жокмун. Сиз айттыңызбы? Бул мен тактап кетейин. Бул Дүйнөлүк банктын портфелинде. Дүйнөлүк банк бюджетке кирип калган деп айттыңызбы? Жо, бул Минфиндин бюджет биз айта албайбыз да. Бул Дүйнөлүк банктын портфелинде кирген Көрдүңүзбү, акча. Чыңгыз мырза? Ушул бөлмөдөн чыгпай атып эки жолу калп айтышып атат. Адахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз мен... Кое тур, Руслан, кое тур. Эми караңыз. Мен ар бир оозуңардан чыккан сөздү жазып отурам. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө даярдап койдук деген сөз чыкты бул айымдан. Уктуңуздарбы барыңыздар? Күбө болдуңуздарбы? Эми көрдүңүзбү? Заматта башка түшүндүрмө берет. Адахан Кимсанбаевич, Руслан, шашпачы айланайын. Тартипке мен чакырам. Өткөндө эле сен министр айтпадыбы, министр? Кое турчу айланайын. Мындай эме сабыр. Ошондуктан биз эгерде өзүбүздүн позициябызды бекем кармайбыз десек, булар да көнүп калды. Макул кийинкисинде андай кылбай, жакшы балдарсыңар, акылдуусуңар, койгула антпегиле деп кийинкисинде оңдоп келебиз деп булар убада берет. Оңдобойт. Мына ошондой менен Баткен областындагы дал ушундай позиция менен азыр былтыры үйлөрү күйүп кеткен 128 үй бүтүндөй жараксыз болуп отурат. Былтыры Тажикстан менен болгон койгалаңдагы күйгөн үйлөрдүн 128-и жараксыз болуп отурат. Анан айтып атат, эми үчүн десе кыргыз өкмөтү жооп берип атат, администрациясы жооп берип атат. Эми буларды түрктөр келип берген эле. Биз түрктөргө кантип айтабыз деген жоопту берип атат. 128 үй жараксыз бүгүн. Азыр Баткен областына дагы 50 миллион долларды алабыз дейт. Ошол 50 миллион доллардын канчасы айлыкка кетет? Баягы 5-чи компоненттин мен башын чыгарбадым мен сиздерге. Айлыкка кетет, аудиторго кетет, кийинки консультанттарына кетет. Биз, Чыңгыз Азаматович, принципиалдуулугубузду көрсөтүшүбүз керек дагы, четке кагышыбыз керек. Бул келишим эгерде аларга айырмасы жок, ким аткарат? Биз 100% кыргыз өкмөтүнүн мойнуна жүктөлгөн келишимди алып келсин дагы, ошондо биз колдоп берели. Эки кол, эки бутубузду көтөрүп. Түшүнүктүү. Адахан Кимсанбаевич, рахмат чоң. Урматтуу кесиптештер, азыр баяндамачылар өздөрү айтышты. Келишим даярдалек, дорожная карта жок экен. УКМКнын корутундусунда дорожная картаны чыгарышы керек деп жазып атат өздөрү. Ушундай жооптуу мамлекеттик органдар жок. Ариске баардыгын жүктөп атат. Бирок кандайдыр бир жүктөлгөн каражаттар жарым жартылай азыр вот Аристин орун басары өзү айтып кетти. Гранттар бул координациялык кеңеш өзү чечет. Демек акчаны Ариске берилет, андан кийин башка мамлекеттик органдарга бөлүнүп берилет. Биякта жоопкерчилик болбойт, бөлүнөт, бул туура эмес ыкма. Менимче, урматтуу кесиптештер, биз ушул маселени уже бир топ жолу көтөрүп атабыз, башка келишимдерди карап, ушундай эле демелге болгон. Биз жогорку кеңештин эң маанилүү функциялардын бири аткарбай элеби? Мурда түзүлгөн келишимдерди карабай элеби? Аристин аткарылган иши карабай элеби? Кандай дейсиздер? Вот азыр Руслан Сатылганович өзү айтып кетти. Биринчи компоненттин компоненти аткарылууда дейт. Ушул биринчи компонент Арис аткарып атат, туурабы? Анда биринчи компонентти карап көрүп элеби? Күн тартибине кийинки отурумга же анан кийин кирип коюп элеби? Баарын кылдаттык менен карап, кандай аткарышты, эмне кылышты, анан кийин Аристин ролу кандай болду, акча каражаттар туура багыттарга жумшалганбы же жокпу? Ушул жагынан биз бааны берип, корутундусу жасап,
Анан кийин экинчи компонентке биз уже уруксат беребиз же бербейбиз чечимди кабыл алайлы. Азыр Адахам Кесанбаевич мындай кескин сунуш киргизип атат, четке кагыл деди. Бирок четке какпай, балким эме перенос кылбайлыбы. Кийинки отурумга эмес, жакшылап алар даярдап, биринчи компонент боюнча бизге отчетту берип, баяндаманы жасап, анан кийин биз чечимди кабыл Чыңгыз Азаматович, четке кагал деген жокмун. Мен айттым. Акчаны алганды аткаруучуну жооптуу мамлекеттик ишканаларды белгилемейинче токтотуп четке кагал дедим. Аркага кайтарабыз. Анда ушул сунуш менен мен добушка коем. Айыл чарба министри болобу, жол министри болобу, ошолордун баарына мойнуна жүктөш керек бул берилип аткан акчаны. Анда коротундубузга ушундай жазып коелу. Чыңгыз Азаматович, уруксат бересизби? Келиңиз. Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, сиз өзүңөр билгендей биз Баткен областын өнүктүрөлү деген ой. Чындыгында бюджеттин да 500 миллион сом каралып атат, ал аз. Буга чейин Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп атканда экинчи компонентинчи баягы региональный экономический развитие башка регионду өнүктүрөбүз деп аткан. Биз ага болбой жок Баткенди баштайлы, Баткен дегенде ушу алыс район. Ошол үчүн ана сиз бул шылтоо. Жок, Чыңгыз Азаматович, сиз эме мындай забалтывать этип коюңуз. Биякта эме подмена болуп атат. Баткенге сөз түрдө биз жардам берип коюшубуз керек. Сөз түрдө 100% биз баарыбыз колдоп атабыз. Бирок аткаруучу ким? Азыр суроолор толтура эме беришти, туурабы? Андан кийин туура эмес силер аныктап атасыңар. Биякта депутаттар көпчүлүгү айтып атат. Тийиштүү мамлекеттик органдар аткаруучу катары болуш керек. Президенттин өкүлү. Чыңгыз Азаматович, мен Рахмат, бир түшүнүктүү. Чыңгыз Азаматович. Мен суранат элем сиздерден маселени күн тартибинен алып туруңуздар. Такталганга чейин кийин бул маселелерди биз сиздерге кошумча неме даярдап келели. Азыр бүгүнкү күн тартибинен алып коюу боюнча мен суранат элем. Рахмат. Ушундай добушка коем, урматтуу кесиптештер. Киргизилген депутат биздин кесиптештерибиздин сунуштары менен эске алып, кошумча алымчалары менен добушка коем. Ким макул? Ким каршы? Каршы жок. Кабыл алынды. Рахмат чоң.